Birinci bu nemeni ersakты эми билбейт элем биринчи. Анан bir жерге барсам bir досум анан айтып калды. Мен путум ооруп отура албай анан ол айтты. Сен путуң эле мынча ооруйт. Мына массажный кремден bir сүйкү берейин путуңа деп эле ошо жерде эле мен путума ошо массажный кремди сүйкүп ошентти. Анан чукчан путум мындай жакшы жеңил болуп калдым да. Анан үйгө келип эле айттым ушул маазды албасам болбойт. Менин ачуудап ушул мааз путума жакты деп келип эле жаңы Жазгүлгө чалып айтмай Жазгүл мага ошол массажный кремди алып бер деп ошентсем жеңе мен кызым ооруп жатат мен барбаймын деп ошентти да. Алып бере албайм деп ошондой деди. Анан макул анда мен муну көп эле тиктоктон көрүп жатат дейм. Эмсе тиктоктон бирөөдү табайын да ошондон алайын деп анан кайра ошентип койдум да өчүрдүм телефондон. Тиктокту издейм иш чыкпайт десең эми. Өтүп чыкпайт. Күнүнө издейм эч чыкпады. Анан ончо деле кайра Жазгүл жазып жеңе тиктоктон издебей эле коюңуз, кайра эле мен өзүм эле сизге неме кылып берем, алып келип берем же неме заказыңызды кетирип берейин, өз адрести берсем барып алып келе каласыз деген. Макул эмесем деп анан мен билбейм да эми майли десем анан ушу массаж кремден заказ кылып шуну эле заказ кыласызбы деген. Ооба шуну эле алам дедим. Анан ушу чоңудан бирөөнүн анан алдым. Заказын кетирип анан айтты мындай маршруткага чыгасыз да ушундай деген жерге барып Бефадан түшөсүз, анан жокору басасыз, анан ушинтип барасыз деди. Макул деп анан ону өзүм таппайм, эми жүр деп келинимди ээрчитип алам. Экөөбүз баралы, мен билбесем каяка барам деп ошентсем жүр деп экөөбүз ошентип келдик. Анан келиним айтты жүрүң эмсе деп анан экөөбүз анан ошентип издеп Бефаны тап, Бефага келип оёкту издейбиз, биякты издейбиз, эч таппайбыз. Кайра Жазгүлгө чалып айтсам, Жазгүл айтты азмаз өтүрүп барсаңыздар эле жазылып турат деген. Кесек ушул жерге анан кирип сразу эле немелерди көрдүк, бир катар продукцияларды көрүп, анан баары эле көзүбүзгө жакшына көрүнүп, бир аз келиниме көзүбүз күйүп акча алып келгенде жаңдаган бир нерсе алмак экенбиз деп анан ошентип да анан кеттик. Немени массажный кремди алып алып анан үйгө бүткө жүрүп анан путума жакшы жаап путум сакайып неме болуп калган. Анан массажный кремден результат алдыңыз, путуңуз ооруганына. Путуңуз оорубай калды массажный кремден. Путум оорубай калды. Анан Жазгүлгө дагы айттым, Жазгүл эми ичимден не ичсем болот десем, немени ичиңиз, чорный тимин ичиңиз деп ошондой деди. Анан сизди жазайын менин аркамдан жазылыңыз дегениме айыл жазылсам жазыла берем. Жазылайын эмесе деп ошентип жазылдым анан Жазгүлгө. Жазгүлдүн аркасынан жазылып анан бул жака келип товар алып, чорный тимин алып ичип, онун эле арктагым келип кетип. Кофесин алып ичип, ошентип анан 10 килограмм арктадым. Эрсактын кофе, чорный тиминден 10 килограмм арктадыңыз. 10 килограмм арктадым. Азыр ушу күндө орозодо мен неме мындай деп неме кылдым да. Орозодо чорный тимин менен эле кофени ичип орозо тутайын. Неме чорный тимин майда, мындай ток кармайт, ач калбайт экенсиң да. Эми мурун орозо эмес малдайм, эртең менен ичип алып кечке ач калбай эле жүрөм да. Орозодо эми эле ушинтейинчи деп азыр орозодо ошо эртең менен саарлыкка турганда 2-3 тук чорный тиминди ичем, анан бир стакан кофени ичип алам. Кечке чейин ач калбайм. Жылда эртең менен турганда ашказаным ооруп, мындай земелерди ичсем жакпай ушинтеттим да. Азыр жакта жакшымын да. Жакшы жүрөм, жеңил. Анан элдер айтты, сен эртеге башың айланып жыгылып калбагын. Көп эле чорный тиминди ичип, анан кофени ичип, эрте башың айланып, анан да бир жериң ооруп жыгылып калбай, эч бирдеке деп эле ушинтет. Айтам, билбейм, азыр жакшы эле жүрөм. Мына айдын ахыры болуп калды го. Билбейм, ушум эле. Кечке ток турганда жакшы. Биринчи зарплатаңыз канча чыкты? 10 миң. Биринчи зарплатаңыз 10 миң чыкты. Биринчиси эле 10 миң чыктыбы? Биринчи 1000 сом алдым да. Анан оны эми айтпай жүрөм чындап. Анан кийин 10 миң сом айлык алдым. Биринчи зарплатаңыз 1000 сомдон башталды. 1000 сомдон башталган. Анан 10 миң сомго чыкты резко. Анан лидерликке мен канча чаптыңыз ошондо? өзүм Артыңыздан жаздырыппы же өзүңүз эле? Артымдан команда түздү. Артымдан жазып, адамдарды жазып, ана ушулар келип иштеп, мына сиңдим болот, келиним болот, ушулар анан келип отуруп товар алып
кантип эле 33-кө чыгып кеткениме өзүм тыйбай калдым бирок. Канча убакытта чыктыңыз? Тез эле иш bir айдын içinde. 1,5 айдын içinde çıkıp kaldı. Bir карасам Жок, 2 айда чыгыпсыз. Жок, аны бир мындай офиске келе берсең, кете берсең, мындай элдерден немелерди уга береткенсиң да, анан бир келип кетсем, бир аңгылар паста отуруп, сен балың күйдү, сен балың күйбөдү деп эле ошентип сүйлөйттөр да. Бири-бирине. Бири-бириге. Анан чөтө кулагыма неме угулуп, Зайнабдын айткан балыңыз күйбөйт деген да. Мен балым күйбөйт экен деп коем да. Ошентип эле балым күйбөйт экен деп. Ошого ишентип Алдап көтөрүп. койгон. Балым күйбөйт экен деп ошентип жүрүп, анан мындай телефонду көрсөтүп койгом, анан балыңызды көрөсүз дейт, анан кеде телефонду карап коем да балымды. Анан bir караганда 60 балым турат деп, бирок айдын башында келип калыппынбы, ахырда келип калыппынбы, бирле келип эле телефонду мындай кылып карасам, балам жок, эч беле жок да. Шунча ыраңым өзгөрүп, өзүм машып бир колотуп алып кеттим да. Колдорум маш, эки колум эки жакка эле машиндай болуп калдым да. Ой, мен балым түшпөйт деди, күйбөйт деди, күйүптүр деп анан Зайнабдинге айттым, балым күйбөйт дедиңби деп. Ошондо деле сыр бербей го, балыңыз күйгөн жок, күйгөн жок. Күйгөн жок, күйүптүр, мана жок десем айтат, жок, балыңыз күйбөйт дейт да. Ай, десем мен айтам, бул жактан көрсөтпөй нар жакта турат окшойт деп ичимде калам да, ушинтип. Ошондо да балыңыз күйбөйт десе, деп коем дагы. Ошентип анан мен иштебейм, мен эми балым тип күйө берсе мен атты каяктан неме кылам эми. Мен бул 33-кө же 27-ге чыгыш кыйын экен. Мен иштебейм деп ошондой. Иштебейм деп чечим кабыл алдым. Иштебейм, чечим кабыл алдым. Иштебейм дедим. Десем ошондо 10 000 сом айлыкка чыккан дем, анан бул айтты, айлыгыңызды бербейм деп. Анан деген Сен жаман чырандырбайсың. Шундай дейт, айлыгыңызды бербейм дейт. Анан кийин бересиң деп анан өзүнө кичине неме болдук. Мен үйгө кеттим. Үйгө барып, өзүм комнатама кирип, эшикти ичиден илип анан жаттым. Ойлоном эми. Өзүм ичим кымылдайт, иштегим келет да, анан бал күйүп кеткениге ачышам да. Анан иштебеймин деп бир не ойлойм, иштейин деп жүрөм да. Өркөсүн ахырга жетишим керек деп дагы ойлойм. Жок, иштебейм деп ушинтип анан жатам, кыздарым келип, эне ачаң деп тарактаттар да. Десе айтам, жоголгулатын нарса. Эшти күчтүү алган ойлонуп жатат, ойлоном деп. Карачыгандай состоянияга алып баргансың. Жат, тарактатпа жо деп олорго бакып коем да. Ошентип жаттам. Ойлонон. Bir maldan ötmeye, karmaganımdı kayram. Nege iştebeyim? İştey bilem. İşteyin dedim, işteyim. De özüm neme çıkardım da. Çetin çıkardım da anken. Kayrelendim. Zeynep'inge daha çalamaydım. Zeynep'im kayra men işteyim deyip çıktım. Desem işteyim. İçimen işteysi de kayga arasında kavga içimen. Şu tüylenen kayrana daha iştep bal çoğultu başladım. Singlerim жазып, келиндерим жазып, досторумду жазып ошентип ойлонон иштеп бир манда ошо айдын канчасы экен айлык алган келдикпи? Ошол Халима эжеге ошол мотивация болду, зарплата мотивация болуп кетти да. Акчасын кармаганда мындай башкача болуп кетти да Халима эже. Анан ошо айлыгымды алганынан мында 10 000 сом дейм алышым керек да. Анан келдим. Келип айлык алганда булар деле келип бардыгына ушинтип жаңгыдай товар алып баштадылар. Онусу товар алып эле бир пастеле бал чогулуп кетип эле. Ар ким өзүнө керек нерселерди алып. Ошондо мен эми 33-кө жакындап калган экенмин да. Ушул Батиленан 33-кө чыгып кеттим да. Түшүнбөй эле кандай болуп чыкканын деле өзүм тыйбай калдым. Ушинтип алдан эле чөнтөгүңүздөн короттуңузбу акча же? Канча короттуңуз? Ондон ашып кеткен жокпу анан? Жок, мен көп эле короттум. Bir 20-30 миңдей эле жанымда акчамды кетирдим. Бирок таптым да кайра элечи ордуну. Вообще